Булар порода малдар булар бардыгы. Бүт бардыгы чет өлкөнүкү. Азыр бул жерде 10 баштай бар. Анан кийин бул малдардын ар биринин өзүнчө келиш тарыхы бар да. Бул YouTube'дан карап, интернеттен карап, ошентип баягындай генетик немесиндерин таза канууларын карап туруп алып келгенмин да. Ушулардан. Анан мисалы мына российский неме симменталдар булар көбүнчө симменталдар бу жерде. Мага симментал, бул дагы симментал. Бул жерде эт багытында дагы бар, сүт багытында дагы бар, сүт эт багытында дагы бар да. Анан эт сүт багытында дагы бар. Ар бир малдын өзүнчө аттары бар. Мынандай мына. Бул мелка. Мисалы мына марыска, мелка, мына золушка деген бул сүт багытында мына. Бул американский порода бул, джерсийская деген. Булар кашеки малдарга караганда көбүрөөк жейт. Себеби дегенде булар ет байлаш керек да. Ет байлаш керек. Жегенди этине сиңиш керек. Обычно эле кашеки малдардан айырмасы буларда кашеки мал жегени сыртка чыгып кетет, сиңбей калгандары. Булардыкы жегени сиңет дагы аш болумдуу келип туруп, булар ошон үчүн эт байлайт. Анан жемди дагы көбүрөөк жейт. Анан обычно беки кашеки малдарга караганда булар жоош келет, бакканга да, караганга да оңой болот да. Эстүү келет. Биздин кашеки малдардай болбойт да. Эси карашка оңой келет, майда малдар дагы карай берет. Анан булардан эмне үчүн буларды именно симментал же сүт багытында кылдым? Себеби симментал бардык буну 3 жылдан бери ушул нерсени колго алып туруп баштадым да. Мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Анан тем более табиятка жакын болуп, биология факультетин бүтүргөнмүн, өзүм биологмун. Балким ошодонбу, балким жеке кызыгууманбы, ушул нерсени колго алып туруп, мындай порода малдарды алып келдим. Бул айрыкча түштүк чергесинде аз, мындай породаларды кармагандар. Анан кийин мындай карасак, чынында айыл жеринде эт сүт багытында малдар аз. Анан кийин муну колго алдым дагы. Мен порода малдарды алып келтирип, менин максатым бул элдин малдарынын асылдуулугун жогорулатуу болду да, негизги немечи. Анан кийин 3 жылдан бери ошондой асыл тукум букаларды кармап, өзүм эл дагы үйрөнүп калган. Нокаттын ар бурчунан келет дагы, уйларын качырып кетишет да, асылдуу неме алып. Анан азыр технология өнүгүп, жасалма уруктандыруучу калбадыбы? Ага караганда биздики живой өгүздүн буканын уругу активдүү келет дагы сөзсүз түрдө качат, уруктанат. Андан кийин ошо келген малдын ээси дагы буканы көрөт. Буканы көрүп, кандай букадан качты, кайсы күнү качты, шулардын бардыгы белгилүү болот да. Анан келгенде бул уйларды дагы көрөт дагы, ошол келген кардардын дагы, ошол малдын ээсинин дагы кызыгуусу артат. Ошентип отуруп, элдин малы секин убакыттын өтүшү менен асылданып кете берет. Азыр менин коңшуларым бир букага койгон элек, азыр 4 айлык торпокту 52 миңге сатты да. 52 миңге сатты, 4 айлык торпокту. 40 литрге чейин берет деген, азыр мен ошо торпогунан баштап багып атам. Азыр эми көрөбүз эми. Кандай чыгат, азыр бооз уже. Уже азыр эми жакында качты уже. Тихо. Динозавр. Симментал породасындагы, эт сүт породасындагы бука. Жашы 2,5 жашар. Азыр бакканга 1 жыл болуп калды. Bunun аты динозавр. Динозавр деп койгонумдун себеби бул көлөм жагынан чоң болгондугу үчүн динозавр деп койгом. Динозаврдай чоң болсун депчи. Симменталдын баягы германский. Жоош келет, аябай жоош. Бул 1,5 жашында келген мага. Чадан бирөө алып келген да. Турсунбай Бакир уулунун икасы алып келген экен.
Булардын көңүлдөрү быйыл 10 машина алып бардым аңызгачы. Анан астын тазалап алгандан кийин бир 2 адамга айттым да астын тазалап байганда гана 4 машина чыкты да. Жөн эле сатпайм. Баягы тазалап алгыла деп эле неме кылам да. Анан алмаларына, анан жерлерине алып кетишет. Бу 2 килограммдан берилет. 3 килограммдан ар бир малгачы, торпокторго дагы, анан кийин чоңурактарына 5 килограммга чейин берем бир күнүнө. Ошондо 4 ай ичинде бир 3-4 тонна жем жейт да. Бирок жемди кантип неме аласың дегенде мен бирөөсүн сатам дагы, бардыгына жем алып коем да. Бир торпок сатам дагы. Ошо бардыгына жем алам. Анан жетет, ошондой кыштан чыгып кетет.